Сары челек дүйнөдөгү уникалдуу коруктардын бири. Ал 1959 жылы уюшулуп, аянты 23.800 гектарды түзөт. 2016 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастык объектилердин тизмесине киргизилген. Коруктун негизги милдети уникалдуу жаңгак токой комплексин кооз көлдүн кайталангыс ландшафтын сактоо жана изилдөө болуп эсептелет. Сары челек биосфералык коругу Чаткал жана Ат Ойнок кырка тоолорунун тутамдашында, Кожо Ата суусунун алабында жайгашкан. 23.800 гектарды ээлеген корукта 492 гектарлуу тоо койнундагы көлү чалкып жатат. Кышкысын кар көптүгүнөн бул ирет биздин топ көлдүн өзүнө жете алган жок. Бирок бул аймактагы кооздукту, андагы жаратылыш менен жапайы жаныбарларды тасмага түшүрүүгө тоскоолдук болгон жок. Сары челек кышкысында кооз, жаратылышка жетип, анын кооздугун көрүү өзүнчө бир керемет. Ак кар баскан чокулар, шыңгырап аккан суулар, жайылган жаңгак токою, ак карагай жана алма, долоно бактары азыр жалбырагы жок болсо да кооз. Жаңгак токою ээлеген аянт 1600 гектар, корукта 1200 чөптүн, 132 дарактын түрү бар. Жаңгактан башка кызыл китепке кирген ак карагай, кызыл алма, кызыл жалбырактуу алма, алмурут, арча, долоно бар. Жүзүмүз бар. Узун акма жүзүмү деп коет. Ушул токтогулда анан бизде гана болуптур. Анын сырткары терс четини бар. Ошо алды тур бизге дайым алды турду биз баарын карта жүргөнбүз, баарын эсебин так билебиз. Эгелерге такта дайындап, көрсөтүп, жоопкерчилик түзүп бергенбиз. Алар ошолорго жооп берет. Терс таасирин тийгизген фактор жок. Алар өсүп атат, көбөйүп атат. Анан кийин неме мынагы 3 түрү бар бизде чөптүккө. Жанагы алтын тамыр деп коебуз. Анан кийин 12 тишчилүү пияз. Анан кийин калдырканда шалдырак деп коет. Ушул үчөө тең эме баягы бизде өсөт. Болгону берди жанагы 12 тишчилүү пияз мал жайылган зона кирип калганы ушуга бир аз коркунуч, бирок аларды дагы малды азыр кыскартып баягы жайдырым курсоп берип атабыз. Коруктун максаты мындагы жаратылышты сактоо жана аны изилдеп өзгөрүүлөргө жараша сунуштарды берүү. Кызыл жалбырактуу алманы незибески боюнча Баяшынкын өрөңүнчө мына азыр Ботсаттан келишти проект менен. Биз аларга бүт уруугун алып бердик, жанагы чыбыктарын алып бердик өткөнгө. Кыскасы ким көбөйтөм дей турган болсо, мына мисалы башка мындай институттардан келишет бизге ошо жанагы кызыл китепке киргизгенди изилдейбиз деп. Аларга жардам берип, ошо уруугун алып беребиз. Кызыл жалбырактуу алма бул өтө сейрек кездешип турган алма. 2010-жылдары ошо проект болуп, Кыргызстан боюнча изилдешкен. Ошондо ошо сары челектен сары челек анан арсланбап кара алманы кошкондо 113 түп табышканда ошо экспедиция келген балдар. Ошонун 80 түбү сары челекте, 33-ü ошо жана арсланбап менен кара алмада. Эми аны баягы химиялык составын же пайдалуулун эсептеп, изилдеп чыккан эми лаборатория жок бизде. Өтө кооз. Ал алма гүлдөгөндө абдан ушунчалык адам карап отура тургандай сулуу болот. Мен айтып атам, ушу алмаларды алып, жанагы бизде эми шаарларда жанагы 9 мың 10 мыңга каякта бир жүзөшпөн көчөттөрдү алып келип отургандан көрө шаарларга жанагы жашылдандырууга отургузуп койсо. Булар жанагы кыркканда абрезкан алма абдан жакшы неме кылат, көтөрөт. Эч болбойт. Сонун кылып кыркып коюп, жазында жотор 15-20 күн элдерге ушунчалык баягы эстетикалык рахат тартууласа болот эле да. Коруктун кызматкерлеринин айтуусунда сары челекте токой аянттары табигый түрдө өсүүнүн үстүндө. Мисалга 2003-жылкы токой жайгаштыруу болгон учурда 9076 гектар болгон. 2016-жылкы кайра эле ошол токой жайгаштыруу болгон учурда 10076га өсүү болгон да. Мындайча айтканда 1017 гектарга токой өсүүсү байкалган табигый жол менен. Сары челек биосфералык коругунда токой экиге бөлүнөт. Аркыт жана сары челек токою болуп, алардын чек арасын ушул агып жаткан суу бөлүп, аскаларга чейин созулуп жатат.
Коруктуу жаныбарлардын 40тан ашык, канаттуулардын 150дөн ашык түрү мекендейт. 2018 жылдан 2022 жылга чейинки аралыкта жаныбарлардын саны төмөндөгүчө. 2018 жыл доңуз 239, бугу 40, элик 68, теке 180, коён 79, кызыл суур 502, суусар 33, чөө 173, түлкү 8, карышкыр жок, сүлөөсүн 6, күрөң аюу 22, ак илбирс 2. 2022 жыл доңуз 464, бугу 52, элик 100, теке 246, коён 85, кызыл суур 710, суусар 28, чөө 75, түлкү 21, карышкыр жок, сүлөөсүн 6, күрөң аюу 24, ак илбирс 2. Быйылкы жылы 2 жолу абдан чоң кар жаады. Кар жааганда жаныбарлардын көбөйгөнү айылдын элдери дайыждар айтып атат. Анан биздин ушу доңуздарыбыз айылга чейин каптап кирди, шеке чейин каптап кирип, айылдан башка жактарга өтүп кетип аткан учурлар болду. Ал эми коштоп кайрып отурган уй эмес экен. Бирок ошо коңшулаш айыл өкмөттөрү менен, коңшулаш менен биякта лескоздорубуз бар. Ошолордун жетекчилери менен бирдикте ушул жаныбарлардын көрсөңүздөр тийбей эле койгула. Алар өздөрү кардан улам кийин өздөрү барып калат орларына. Ошо элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушуларды эскертип айтып, ушул элдер бир иш кылып, иш кылдык да бардыгыбыз. Корукту расмий түрдө 20 эгер коруйт. Ар биринин бөлүнгөн тилкелери бар. Кыш кызын биз эми жана көрдүңөр го, жүгөр алып келип, жылда доңуздарды азыктандырабыз. Булардын эми жаш торомпайлары кыш кызын кыйналып калат да көбүнчө. Ошон үчүн азыктандырып, жаска эптеп алып чыгабыз. Ошол себептен буларга кошумча азыктандырышка туура келет. Өзү негизги местный жаныбар да бу. Доңуз илгертен болгон нерсе буларчы. Эликтер болгон. Буларды сайыз убагында бул Россиядан алып келишкен. Жаратылыштын эми немесин сактап турат да бунун баланстарын. Алар болбосо башка нерсе неме болуп кетет, өзгөрүү болушу мүмкүн да. Жерди жумшартат, курт кумурска, зыянкечтерди жейт булар. Ошол себептен бардыгы бири-бирине айкалышкан нерселер да булар. Сайыз убагында бул санданда көп болчу да негизи. Сайыз убагынан кийин булар азайды. Эми кайра дагы өз калыбына келип атат да. Азыркы убакта Кудайга шүгүр түзү келет. Доңуздардын саны өсүшкө кетип атат да. Булардын эми эң негизги жырткычтары бизде азыр чөө болуп эсептелип атат. Булар эми жаш торомпайларын жеп коюп, буларды азайтып, азыр эми чөөлөр азайганга байланыштуу булар дагы уже көбөйө баштады да. Адамдарда эми болуп атат, эми азыр мурункудай болбой калды. Азыр закон күчүнө кирди. Браконьерлер саналуу калды эми. Алардан наказанияларын алышып атат кулга түшсө. Браконьерствого жол бербейбиз. Мүмкүн болушунча аракет жасайбыз. Эми көлдүн айланасында башка коттурду деле баарына бирдей эле тегиз мамиле жасайбыз да. Ооба, мен браконьер кармагам. Браконьер мен таласка аша берген жерден, Мустор деген жерден кармап түшкөнбүз. 3 браконьер кармадык. Атканы келе атышкан экен. Бирок атыш эле экен да. Ушу баягы неожиданный жерден попал болду да бизге. Ошол жерден кармап, бар жогун мыйзам чегинде тапшырганбыз. Оружияларын бүт алып конфисковать эткенбиз. Анда биздин Токой Чарбада министрибиз Аманкулов болчу. Ошол жакка барып, мен личный грамоталарды алып келгем. Биринчи кыдырма деп коет, эми бул кырдын арагында сарчелек көлдүн баш жагында. Биринчи кыдырма. Кыдырмам 2364 гектар. Ошол жерди карайм. Жаныбарды карайм, балыкты карайм. Эми аякта адам деле барбайт, токой-покойго нерсе болбойт. Основной эми мен кыдырмамда жапайы жаныбарлар, основной кийиктер. Кийиктер көп болот, илбирс, сүлөөсүн, суур. Ошолор бүт ошол жакта болот да. Жайында бугулар барышат, жайлуулуп. Ошолорду карайм да.
корукадагы наукандай ишин кылабыз, фенонаблюдение деп коет. Динамикис бар, алар неметебиз, кандай байкоо жүрүшкенибиз бүт жазып турабыз да, күнүнкүсүн күнүнө жазып турабыз. Күрөң айыл менен жолуккан. Анан бизде азыр эмнеде жүрөт, эчки, кийик деп коебуз да эми. Алар менен жапайы доңуз деп коебуз биз. Ошолор менен бетме. Анан шакалдар эми айылда деле жүрөт постоянно эле. Ошолор менен бүт мындай эми жолугушабыз да. Мен мисалы үчүн коркпойм. Мен ошол жакта барам ишиме. Аякта да мен атайын кардон бар. Кардонда жатабыз. Эми барганда бир жума 10 күнгө чейин жатып калабыз. Продуктуну бияктан алып алабыз. Ушу сай менен кетебиз да. Анан барып ошо каардан бияка ашып түшөбүз. Адамдан эми любой жаныбар эле коркот, эми качат. Адамдан баары сүр бар да. Мынау баланчайдан мынау кетти деп немебизге жазып коебуз. Шашылбай эле жүрүп атып, Сапар аке, сизге болгон жетпей атыр окшойт да жанагы. Биз жаратылыш менен бул жерде туулдук да. Биз жаратылышты сүйөбүз да. Биз жаратылышты сүйгөндүгүбүз үчүн ушуну иштейбиз. Ошо келечек муунга өткүзүп бериш үчүн. Себеби бул өзүбүздүн жерибиз бул. Биз коргошубуз керек. Бизден башка эч ким коргоп бербейт бул жерде. Эгерлик болуп иштеген бул сыймык да, мен үчүн сыймык. Талаада жүрөсүң кечке, эз аласың, ат менен жүрөсүң, карачу нерселерин карайсың, жем берүүчү нерселерге жем бересиң, фотоловушка деп коет, аларын коесуң, аларга түшкөн жан-жаныбарларды тус берип турасың убактысына. Биосфералык коруктун аймагында Аркыт айылы жайгашкан. Анда 204 кожолукта 1400 киши жашайт. Алар өздөрү жашаган чарбалык зонада тиричилигин өткөрүп, чектелүү шартта мал багып, балчылык менен алектенишет. Кээ бирлер коруктун шартын бузса, башкалары жаратылышты коргоодо корукчуларга жардам берген учурлар көп. Аймагында жашаган элдерибиздин түшүнүктөрү жакшы, корук жөнүндө бардыгы маалыматты билет. Ошо коруктун мыйзамдарын, коруктун эрежелерин сакташат алар дагы. Мектептерге барып коруктун мыйзамдары тууралуу, эрежелери тууралуу илимий кызматкерибиз сабак өтүп турат. Окуучуларга чейин кыскасы билишет да корукта жашап аткандан кийин. Анан эң негизгиси ошо элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, элдин арасында дагы. Ошо биринчиден коруктун эрежелерин сактап, жан-жаныбарларга аңчылык кылууну токтотсок, балык улоону токтотсок, жер кыртыштарын буспасак, канаттуулар дүйнөсүн жана кызыл китепке кирген жаныбарларыбыздын, канаттууларыбыздын сактай алсак, токойдун эрежелерин сактап, Кудай кааласа жакшыртабыз деген ойлор бар. Аркыт айылындагы ар бир экинчи үйдө балчы электер кармалат. Бул жергиликтүү элдин негизги киреше булактарынын бири. Кооз табият, гүлдөр, чөптөрдөн тоо бал алынат. Бал аба ырайына жараша болорун жергиликтүүлөр белгилешет. Айылдыктардан сырткары коруктун чарбасынын да бал челектери бар. Экосистеманы жакшыртууда орду чоң арыдан алынган бал жергиликтүү базарда сатылат. Келечекте башка өлкөлөргө экспортко чыгарсак деген элеттиктердин тилектери бар. Бирок аймак корук болгондуктан чектөөлөр да бар. Сары Челек уникалдуу аймак. Жаратылыштын кооздугун, көлдүн кереметин көрүүгө өлкө ичинен да, чет мамлекеттерден да туристтер келишет. Алар күн жылып, айлана жашылга бөлөнгөндө көбөйөт. Алардын келиши да айылдыктардын кошумча кирешеси. Айрымдар үйлөрүн ижарага берип, тамагын жасап, гид кызматын көрсөтүшөт. Көлдүн башына чыкканда мына былтыркы жылы ошо тапчандар коюлган, тапчандарды алдырдык. Себеби дегенде эми барган туристтер, эз алган туристтер дагы кээде бир 10 сааттап же болбосо ошол жерге жатып калганда күндөр болот экен. Ошол максаттарында тапчанды алдырып, ал жерге мал союуга, оокат биширип жөөгө тыюу салынган. Сууга түшүүгө да тыюу салынган. Ошонун баардыгы ошол жердеги көлдүн жээктеринде ушу кагазга жазылып, келген туристтер окуп, ошол боюнча иш кылышат. Азыр биздин акимчиликте дагы туризм боюнча чогулуштар өтүп атат. Туристтерди тартуу боюнча кантикенде тартабыз. Майда чүйдө жанагы китепчилерди чыгарып, Сары Челек жөнүндө ошолорду таркатсак элге.
Анын үстүнө жанагы бизде киттер бар, көпчүлүк эмес. Мунагы СБТларга, район деңгээлиндеги СБТ окугандарга ушу киттер тарбиялагыла, туристтер кабыл алып турган бир адистер даярда деген тапшырмалар берилип атат. Көлгө чыккан туристтерден бир суранып атабыз. Көлгө чыкканда айрыкча жай мезгилинде баягы овощилер, коон, дарбыз, помидор, бадыраң, ошолор абдан мусорду көп кылып, жыт болуп кыйнайт да. Ушул элдерден суранып атабыз, ушу жеңил эле суусундуктар менен барып, ампандарын алышып, ал ошол жанагы жашылча мусорлар чыгарыш өтө кыйын болот экен. Мусор ящиктерди койгонбуз. Бир жетиштүү эмес, дагы суранып табалы деп атабыз. Мусорный полигонубузду сүйлөшүп атабыз азыр. Ушул жактан ошо трактор менен чыгат бир канча километрге. Ошолордо сүйлөшүү, чечүүнүн аракетинде иштеп атабыз. 22-жылы, былтыркы жылы 3600 киши келиптир. 4 миллион 600 канча миң акча түшкөн. Ал түшкөн акчалар биздин корукка түшкөн. Коруктун аймагына кирүү үчүн акы төлөнөт. Түшкөн каражаттын бир бөлүгүн айлыктардын муктаждыктарын жоюуга жумшоо максаты бар. Мисалы, былтыр түшкөн акчадан туристтер үчүн коопсуз болсун деп көчөнү жарыктандыруу сунушу берилген. Ошондой эле быйыл келген кишилердин санын тактап, түшкөн каражаттын эсебин так билүү максатында көзөмөл пунктуна автоматташтырылган тосмо коюлат. Бул өз кезегинде коррупциялык көрүнүштөрдү жоготот дейт коруктун жетекчилиги.